Қарыз алып бербей жүрген адамдар, егер ошол карызды бирөө өлүп кете турган болсо, карызы төлөнгөнгө чейин аспан менен жердин ортосунда азапталып тура берет. Ушундай. Ошол себептен кээ бир карыз алган адамдар мындай кээ бирлер коркпой эле баягы очередке тур дегендер бар го. Кудайым сактасын андайдан. Алардын азабы өтө коркунучтуу да. Мен корком ичинен, субханалла. Кээ бирде дүкөнгө деле барып, кээ бирде карыз аласың, бирде бар, бирде жок дүйнөдө. Анан барып алып бир нерсе аласың, онан кыжыратсың да, ушуну төлөп коюшум керек. Эмнеден кыжыратсың, субханалла? Ал карыздан эмес, өлүп калсам карызым мойнумда кетип калбасын депчи. Бирок мен карыз берген адамдарга лайфхак айтайынбы? Карыз берген адамдарга мен мындай сонун бир лайфхак карагыла. Эгерде карыз берсең, ошо карыз адам төлөй албай айткан болсо, жанына барып, сага мен мөөнөт бердим деп койгула. Ошол убакыт бересиң да. Карагыла. Ушул убакыттан баштап ошол убакытка чейин сооп жанагындай бар го, жана дырылдап эле чөбө берет. Сен эмеңе толо берет. Соопко ушундай марыйсың, охо. Карсаң, алымдар айтат да, карыз бир адамдын ажатын ачкан жакшыбы дейт да. Же болбосо, ал адамды карызын кечип, же болбосо убакыт берген жакшы десе, карыз берген бир соо болот дейт, күткөн 2 соо болот экен.